Рахмат, урматтуу коллегалар, урматтуу Жамиля Кубанычбековна. Мен да бул мыйзам боюнча айта турган кыскача эле сөз да. Бүгүнкү күндө жашоо анча эле жеңил болгон жок. Дүйнө жүзүндө инфляция болуп, көп нерселер кымбаттап, элдин маанайында эле көрүп жатабыз да, ар кандай болуп атат да. Ошондуктан бул кезде ушунчалык орто акыдан эки эсе үч эсе ашкан штрафтарды койгон, мен ойлойм бул өз элин тоногондук деген болуп калат да. Ошондуктан жетекчилерге кайрылат элем да, жакшылап ойлонуңуздар. Ар бир нерсенин обратный эмеси болот, бумерангы болот. Бул мыйзамга таянып алып эми кыргызстандыктардын 7 миллион 300 адамыбыз баарын камап салмак белек. Түрмөдө мынча орун жок. Бирок элде негатив көбөйүп атат. Бир жагынан жакшы нерселерди ушундай кызыктай мыйзамдар менен чийип салатабыз да. Депутаттар эми, конечно, ар бир депутаттын өзүнүн укугу бар, өзүңүздөр чечесиздер. Бирок мен бул мыйзамга каршымын, мага кайрылгандар абдан көп. Бүгүнкү күндө сен түрмөдө отурган жоксуңбу деген маселе, бул мындай мурда отургансыңбы деген жаман болсо, азыр отурган жоксуңбу деген башкача болот деген тамашага чейин жетип атат да. Мен ойлойм бул туура эмес да. И олчойтуп штрафтарды салганыбызда акыларыбызды бүт мамлекеттик кызматта иштегендердин акылары көбөйсө, оокатын иштерин кылып жүргөн башка жарандарыбыздын акылары, доходтору көбөйгөн жок да. Инфляция жеп атат да. Анан ушундай учурларда штрафтарды билесиздер, текшерүүчү кармалган адамдарды укук органдарынын баардыгы эмес, бирок арасында колу таза эместер бар. Алар сунуш кылышат. Мындай каражат менен мындай чечсек болот деп. Саясий учур болуп калса, ал башка маселе. Мисалы, мага деген ошо Зарина Төрөгелдиеванын туугандары кайрылып атат да. Перепост үчүн бирөө деген личкасына бирдеме деп жазып, кайра перепост болуп, бир жолу камалган. Ошондо кат жазылып, жетекчиликке да кат менен кайрылганбызда, кол топтоп, ошо туугандары, энеси, каарыган энеси, жалгыз кызы бар экен кайрылып. Кайра камалып кетиптир, чоң 5-7 миң 7 жылга деп. Бул туура эмес болуп атат да. Айта турган нерсе, бүгүнкү күндө өнүгүп атабыз, астыга жылып атабыз деген мындай маанай менен кетсек, мен ойлойм, биз деген ушу запретительный система менен барбай, биз элди деген сөздөрүн угуп, арыз мундарын угуп, анан баардыгын эле унчукпай калсын десек, аягында деген сүйлөбөй калган учурларда крышка катуу жабылса бир күндү жарылат. Бирок ошондойго баратат да. Мен суранат элем, урматтуу жетекчилер. Бизди угуп атканда жетекчилер бул мыйзамды кантип өтүп атат деп угуп жатасыздар да. Бул мыйзамды артка кайттырып, бул мыйзамды токтотуш керек да. Негатива очень много. И это был один из тех таких нехороших законопроектов. Мен каршымын. Рахмат.